إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, биз сиздер менен өткөн аптада Фатиха сүрөсүнүн тафсирини, маңызыны окуп үйрөнүүнү баштаганбыз. Өткөн сабакта биз Аузу биллахи минеш шайтанир ражим менен Бисмиллахир рахманир рахим тууралуу айтып өттүк. Бүгүн дагы мына ушул Бисмиллахир рахманир рахим жана ошондой эле Фатиха сүрөсүнүн ошол тафсирине убакыт жетишинче дагы токтолуп өтөбүз. Фатиха сүрөсү дүйнөдөгү бардык нерселерден жакшы. Аллах Таала Кур'анда айтат: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Biz сага Кур'анды ар бир нерсеге баяндама, туура жол, ырайым жана мусулмандар үчүн жакшы кабар иретинде түшүрдүк. Кур'ан сүннөт ар бир инсан пайдалана турган нерсе. Ибн Аббаска пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылып айткан экен: Аллахумма фақиху фил китаб ва аллимху тауила. О Аллахым, аны китепте фақих кылгын. Куранда, Куран илиминде фақих кылгын. Жана ага тауилди үйрөткүн деген экен. Тауил бул акыйда илиминдеги жамандалган тауил эмес. Бул жердеги тауилдин мааниси аяттардын барып такала турган маанилери. Чыныгы тауил, Куран сүннөткө ылайык болгон тауил мына ушуга айтылат. Куран сүннөттүн негизинде түшүнүлгөн тауил мына ушул тауил болот. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Аббасты динди түшүнө турган кылгын, Аллахтын китебини, ошол китепти түшүнө турган кылгын деп дуа кылган экен. Мына ошондуктан биз дайыма ушул тафсир китептерин окуганда жана тафсир илимин окуп үйрөнгөндө, ушул кайсы бир аяттын тафсирини окуп үйрөнүүдө Куран сүннөттөн алыс кетпебиз керек. Эми бул динди окуп үйрөнүү, бул тарыхты окуп үйрөнгөндө үйрөнбөйдү. Бирок адамдардын көбү акыйкатты көзү менен көрмөйүн ишенбейт. Алардын көзүнө бейиш менен тозок ачык көрүнүш керек. Мына ошондуктан ар бир инсан акылын иштетсин, Курандын маанисине ой жүгүртсүн. Мына ошондуктан биз Куранды адабият китептерин окугандай окубайлы. Өткөн сабакта биз Аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп айтуу Куран окуудан алдын айтыла турган адептерден жана шарият бизге бир белги кылып берген шарияттан экендигин айтып өттүк. Куран окуудан алдын Аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп айтуу намаздан алдын даарат алгандай. Даратты намаздан алдын кандай алуу керек болгон болсо, Куран окуудан алдын да Аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп айтуу дал ушундай орунда. Намазга турганда, тазаланып тургандай, Куран окуганда дагы Аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп айтуу менен ошол шайтандын жамандыктарынан жана шайтандан жана жаман ойлордон тазаланып, пенде Куран окууга киришет. Куранга ой жүгүртүү качан инсанда берекелүү жана түшүнүктүү болот, качан ошол инсан Куранды окуп кирген убакытта ошол Куран окуудан алдын Аузу биллахи минеш шайтанир ражимди айтса. Мына ошондуктан бул Аузу биллахи минеш шайтанир ражимди Курани Керимден алдын окуудан алдын, Курани Керимди окуудан алдын айтуу бул бир ачкыч
сыяктуу. Эми мына Куранды ачкан кезде башында дагы шайтандан коргонуу суроо бар. Жана Куран-ы Карим бүткөндө дагы кул аузу би раббил фалак, кул аузу би раббин нас деп шайтандан коргонуу суроо бар. Эми biz аузу биллахи минаш шайтанир ражим сөзү менен бисмиллахир рахманир рахим сөзүнүн маанисине бир карай турган болсок, экөөсүн кошо турган болсок, ла илаха иллаллах сөзү сыяктуу. Ла илаха иллаллах дегенде, ла дегенде сиз Аллахтан башка жалган сыйынуучу заттарды жокко чыгарасыз. Ал эми иллаллах дегенде Аллахты чыныгы сыйынуучу зат деп ырастайсыз. Эми аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп шайтандан кол үзүү, шайтандан жүз буруу деген нерсе бар. Табарра. Мына шайтандан жүз буруу деген нерсе бар. Бисмиллахир рахманир рахим деп Аллахтан жардам сурайсыз. Мына шайтандан кол үзүү, шайтандан коргонуу жана Аллахтан жардам суроо бул ла илаха иллаллах сөзүнүн маанисине окшоп кетет. Мына ошондуктан инсан качан Куран окуудан алдын аузу биллахи минаш шайтанир ражим сөзүн айтса, ошол инсан Куранды окуган кезде ошол инсанда Куран илиминдеги бир береке болот. Жана Куранга жакшы ой жүгүртөт. Мына ошондуктан инсан Куран окуудан алдын аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп шайтандан жүз бурат, шайтандан кол үзөт, жана ошондой эле шайтандын малайларынан дагы кол үзөт. Ва фил хадиси сахих عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابة فقلت تعيس الشيطان فقال لا تقل تعيس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. Bir hadiste, bir sahih hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabasından rivayet kılınat. Bir günü deyt, töödө je bir ulu osunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge uçup kaçtım deyt. Anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den oşol ulu osu kagılıp ketti jerge deyt. Müdürlüp ketti. Oşonda men kurup ketkir şaytan, je şorun kurgur şaytan dep mına ушундай şaytanды жамандаdım deyt. Жанагы сахаба шайтанды жамандаган киши болду. Инсан мына жакшы көрүүнү дагы жана жаман көрүүнү шариятка ылайык кылбаса, каш коёмун деп көз чыгарып коет. Куруп кеткир шайтан деп жек көрүүсүн көрсөткүсү келди. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла тaqul ta'isa шайтан." Сен куруп кеткир шайтан, шорун кургур шайтан деп мына ушундай айтпагын. Эгер ушундай айта турган болсоң, шайтан айтат: "Менин күчүмдү, күч кудуретимди, күч кубатымды пенде моюндап жатат" дейт. Ага ошол шайтанга сен Аллах менен каршы тур дейт. Мындайча айтканда, аузу биллахи минаш шайтанир ражим дейт. Аллах менен каршы тур, кичирейип чымындай болуп калат дейт. Куранды ошол Куранда мына ошол шайтандан кутулуу жана ошондой эле шайтандан коргонуу суроо көп жеринде айтылган. Эми Куран-ы Каримде шайтандан кутулууда жана коргонууда 3 аят келген. Фастаиз биллахи минаш шайтанир ражим. Куулган, каргышка калган шайтандан коргонуу сурагыла деп. Мына ошондуктан мына хадиске көрө дагы жана аятка көрө дагы инсан шайтандан коргонуу суроосу буйрулган. Эч качан инсан баласы шайтандан кутула албайт, Аллахтын жардамсыз. Аллахтын ысмын айтпай туруп, инсан өзүнүн күч кудурети менен, күч кубаты менен, мүмкүнчүлүгү менен шайтандан кутулуу мүмкүн эмес. Шайтандан кутулуу, коргонуу, сактануу мүмкүн эмес. Мына ошондуктан шайтандан качан пенде корголот жана сакталат? Качан пенде аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп Аллахтын ысмы менен коргонгондо гана, сактанганда гана. Эми бисмиллахир рахманир рахим сөзүнүн дагы фазилети өтө чоң. Аллах Таала өзүнүн райымына чакырат. Шайтан болсо азапка чакырат. Шайтан бул адашууга чакырат. Аллах туура жолго чакырат. Эми инсан баласы бисмиллахир рахманир рахим деп
ошол бардык иштеринде мусулмандар шариятка ылайык кайсы бир ишти баштабасын бисмиллахир рахманир рахим же бисмилла деп баштоого адаттанышкан. Эми ушул бисмиллахир рахманир рахим сөзүндө Аллахтын эки сыпаты бар. Ар-Рахман, Ар-Рахим. Аллах Таала райымдуу, меримдүү деген. Эми инсан баласы мына ушул ысым сыпаттарды, мына ушул Аллахтын райымдуу экендигине жакшы түшүнүп этият болубуз керек. Эми кээ бир инсандар ушул Аллах Таала райымдуу экен, өтө кечиримдүү зат экен деп, Аллах Тааланын ачуусуну унутуп калышат. Аллах Таала кечирет, эмне күнөө жасасам дагы кечирет деп, үмүттү өтө бир узакка таштап, ушул Аллах Тааланын ошол ачуусуну жана ошондой эле азабын унутуп коет. Инсан эми алсыз, ал кайсы бир ишке киришсе, анын кудурети жетпейт, күчү жетпейт барыбир. Анан инсан кимдир бирөөдөн жардам сурайт, момун киши Аллахтан жардам сурайт. Кээ бир инсандар ошол ишине алсыз экенин өзү сезсе дагы, ошол ишти баштаганда кимдир бирөөлөрдөн жардам сурагысы келет. Момун пенде ошол ишти баштаганда биринчи Аллах Тааладан жардам сурайт. Эми кээ бир иманы алсыз инсандар, же илимсиз инсандар, же таухид жети барбаган адамдар менин колум эмес, баланчынын колу дейт. Баланчы пирдин колу, же баланчынын колу деп айтышат. Өзүнүн күч кубатына, өзүнүн күч кудуретине, күчүнө ишенбейт. Ошондуктан жаратуучу менен махлукка каршы чыгасыз. Мындайча айтканда, жаратуучу менен, Аллах менен жардам сурап, ошол шайтанга каршы чыгасыз. Муну менен эми биз муну бисмилла менен баштап Аллахтан жардам сурайбыз. Ба ал-истиана, жардам суроо маанисинде. Ошондуктан пенде кайсы бир ишти баштабасын бисмилла менен баштайт. Эми бул кыскача ушул бисмиллахир рахманир рахим, аузу биллахи минаш шайтанир ражим жана бисмиллахир рахманир рахим сөзүнүн ушул эки маселенин кыскача баяны. Эми Фатиха сүрөсүнүн ысымдары келген. Фатиха сүрөсүнүн бир нече ысымдары бар. Бул ушул сүрөнүн шарапаттуулугуна жана фазилеттүүлүгүнө далалат кылат. Биринчи, Фатихатул китаб, китептин ачуучусу. Ибн Жарир рахимахулла айтты, бул Фатиха сүрөсү китептин ачуучусу болду. Анткени Кур'ан-ы Карим мына ушул сүрө менен башталат жана намаздарда окулат. Намазды эң биринчи инсан намазга кирип окуй турган сүрөсү мына ушул Фатиха сүрөсү болот. Жана ошондой эле Кур'ан башталганда жана кыраат кылып окулганда дагы мына ушул Фатиха сүрөсү менен башталат дейт. Экинчи, Уммул Кур'ан, Кур'андын энеси дегени. Ибн Жарир рахимахулла айтты, бул сүрө Кур'андын энеси деп аталды. Анткени бул бардык сүрөлөрдөн биринчи болуп коюлгандыгы үчүн башка сүрөлөр бул сүрөдөн кийин окулат, жана ошондой эле жазылганда дагы бул сүрөдөн кийин жазылат. Арабтар бардык нерсени өз ичине топтогон нерсеге же биринчи коюлган нерсеге уммун деп айтышат. Же уммун деп аташат. Фатиха сүрөсү Уммул Кур'ан, Кур'андын энеси деп аталуусу да маани жаатынан ылайык келет. Үчүнчү, Уммул китаб, китептин энеси. Имам Бухари рахимахулла айтты, китептин энеси деп аталуусу анткени мусхаф жазылганда ушул сүрө менен жазылат, башталат, жана намазда дагы биринчи рекетинде инсан биринчи намаздын рекетинде окуй турган сүрөсү дагы ушул Фатиха сүрөсүн окуу менен башталат. Китеп бардык маанилер бул ошол Кур'ан-ы Карим китеби, ошол бул Кур'ан-ы Каримдеги ошол бардык сүрөлөрдүн мааниси ушул Фатиха сүрөсүндө бар. Ибн Кайим рахимахулланын Мадаруджис Саликин деген китеби бар. Мына ушул китепти баштан аягына чейин окуй турган болсоңуз, ушул Фатиха сүрөсүнүн тафсири. Ким бул сүрөнүн тафсирине киришсе, Кур'андын тафсирине киришти дегени. Төртүнчү, Ас-Саб'ул Маthani. Саб'ул Маthani жети кайталанып окулуучу дегени. Ибн Жарир рахимахулла айтты, Фатиха сүрөсү 7 аяттан турат. Алымдардын ортосунда эч бир хилаф жок, Фатиха сүрөсү 7 аят экени тууралуу.
Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сыпаттаган сыпатына көрө бул сүрө 7 кайталануучу. Анткени ар бир парыз намазда жана нафил намаздарда кайталанып окула берет. 7 аят ар бир намазда ошол 7 аятты окуп Аллахка мактоо айтат. 5-чи Ал-Куранул Азим, улуу Куран. Имам Куртуби рахимахулла бул Фатиха сүрөсүнүн мындай деп аталуусунун себеби дейт, Курандагы бардык илимди өз ичине камтыгандыгы себептүү дейт. Бул Фатиха сүрөсү улуу Аллахка болгон мактоону, анын сыпаттарын, улуулугуна жана толуктугун өз ичине камтуу менен ибадатка буйруп, анда ыхластуу болууга, бир нерсени жасоодо пенде өз алсыздыгын моюндап, анын жардамы менен гана ошол нерсени орундоо жана туура жолдо кичпейил болууну өз ичине камтыган дейт. Жана ошол адашкан Аллахтын ачуусуна калган баш тартуучулардын акыбетин дагы баяндаган. 6-чы Суратул Хамд, макталган сүрө дегени. Бул ысым менен аталуусуна себеп бул сүрө мактоо, даңктоо айтуу менен Алхамдулиллахи Раббил Аламин, аламдардын Раббиси Аллахка мактоо болсун деп башталат. Мына ошондуктан Суратул Хамд макталган сүрө дегени дагы бекеринен мына ушундай айтылган эмес. Эми далилдер. Фатиха сүрөсү тууралуу келген, фазилети тууралуу келген хадистерде келген кээ бир фазилеттери. Убадат ибн Самит радияллаху анху анна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Ан Убада ибн Самит радияллаху анхудан риваят, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: намазы жок ким китептин ачкычын окубаса, Фатиха сүрөсүн окубаса дейт. Имам Бухари жана Муслим. Мына ошондуктан намаздын ар бир рекетинде Фатиха сүрөсүн окуу мына ошол хадистерге көрө жана мына ошол хадиске көрө шарият болгон. Равал Бухари ан Айша радияллаху анха قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخوف ركعتين لتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem taң namazdan aldın 2 reket жеңил namaz okudu. Kalaverse men aytayın dedim, kiteptin enesini okudu je okumadı деп. Fatiha сүрөсүн okudu je okumadı деп ойлоп kaldım dedi. An Abi Hurayra radıyallahu anhu annen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem قال: Ummul Kur'an hiye seb'ul mesani vel Kur'anul azim. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, Kur'andın enesi 7 kaytalanuvchi jana uluu Kur'an deydi. An Abi Sa'id ibn Mualla radıyallahu anhu قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم أتيه حتى صليت. Abu Sa'id Raf ibn al-Mualla'nın hadisi, al kişiden Allah razı olsun, mınday degeni bayandalat. Bir jolu men meçitte namaz okup jatat edim. Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem meni çakırdı. Men жооп бербестен namazda akırına çeyin okup bitirdim. ثم أتيت فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: كنت أصلي. Keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldına barıp, o Allah'tın elçisi, men namazda elim, sizdin çakırığınızga жооп bere almadım dep ayttım. فقال: ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ayttı, Allah jananın elçisi çakırsa жооп bергilе. Allah Taala aytkanday, o iman keltirgen pendeler, silerge жашоо бере турган нерсеге ибадатка чакырганда, Allah менен пайгамбарына дароо жооп бергиле деп айтпадым беле? ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته. Anan Allah'tan elçi sallallahu aleyhi ve sellem mağa mintip aytты. Sen meçitten çıkkanга çeyin men sağa Kur'an'dan en ulu süreni үйrөтөйүнбү? Anan al meni kolumdan alıp eşikti көздөй бастыкта, босогого келгенибизde men ага ayttım, o Allah'tan elçisi, siz mağa sağa Kur'an'dan en ulu süresini үйrөтөйүнбү dediniz ele dedim. فقال: Elhamdülillahi Rabbil Alamin hiye seb'ul mesani vel Kur'anul azim الذي أوتيته.
Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: Аламдардын Раббисине мактоолор болсун, мына ушул кайталанма 7 аяттан турган Ас-Саб'ул Масани мага тартууланган улуу Курандын дал өзү деди Бухари Муслим. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. ابن عباستان روايات رضي الله عنهдан روايات: Жибрил, ага Аллахтын саламы болсун, менен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам чогуу олтурушкан кезде Жибрил алейхиссалам жогору жактан чыккан каттуу добушту угуп, башын өйдө көтөрүп, минтип айтты: Бул ылдыйкы асмандардын бүгүнгө чейин эч качан ачылбаган жана азыр гана биринчи жолу ачылып турган дарвазалары деп. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. Ал дарвазалардан эч качан жерге түшпөгөн периште жерге түштү. Андан көп өтпөй ошол периште келип, Аллахтын элчисине саллаллаху алейхи вассаламга салам айтып, анан мындай деди: Сага мурда эч бир пайгамбарга тартууланбаган 2 нур тартууланды. Ошого кубанган. Ал 2 нур Фатиха сүрөсү менен Бакара сүрөсүнүн акыркы бөлүгү. Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аяты. 2 нурдан бир тамга окуса да, анын сообу сага берилет. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب. إمام بخاري جنا إمام مسلم در أبو سعيد إمام مسلم إمام بخاري جنا إمام مسلم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه روايات кылышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынан болгон бир топ сапарга чыгышты. فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ошол жерде жашап жаткан адамдардан конок кылууну сурашты. Алар коноктоодон баш тартышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир топ сахабалары сапарга чыгышты. Анан булар арабтар жашаган бир аймакка, бир айылга түшүштү. Ошол жерде жашап жаткан, ошол аймакта, ошол жерде жашап жаткан адамдардан конок кылууну сурашты. Алар коноктоодон баш тартышты. فلودغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. Капысынан ошол аймактагы уруунун башчысыны чаян чагып алды. Ага ар нерсе кылып көрүштү, бирок пайда бербеди. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. Ошондо алардан кебири жанагы келген адамдардын алдыга баргыла. Балким алардын кебиринен бир нерсе чыгып калар деди. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وساعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. Алардын алдына барып, о элдер, о адамдар, алардын алдына барышты. Анан жанагы адамдарга айтышты: о адамдар, биздин башчыбызды чаян чагып алды. Ага ар нерсе жасап көрдүк, пайда бербеди. Силердин араңарда бир нерсе барбы дешти. Бар дешти. Аллахка ант. Анан алардын арасынан бирөөсү айтты: мен дем саламын деди. Рукия окуймун деди. Дем саламын. Бирок силер бизди коноктоодон зинат ошол коноктоодон баш тарттыңар, бизди коноктомоюн, мен силерге дем салбаймын деди. Алардын арасынан бир киши. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق
يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة. Anan bir kişi, anan bir kança koyuğa kelişti. Şunça koy beresinger, şunçaga anan biz dem salabız deşti, kelişti. Anan al Elhamdülillahi Rabbil Alamin de okup dem saldı. Fatiha suresini okup, janağı çayan çalıp algan oşol urunun başçısına dem saldı. Oruqçan kişi kudun boğusu je oşol baylanıp koyulgandan keyin oşol çeçilgendey je oşol bayloosu çeçilgendey hareketke düşüp ketdi. Hiç bir nerse körbegendey bolup ketdi. Qala fa'awfuhum ju'lahum allazi salahuhum alayh. فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. Anan janağı kişi ayıgıp ketkenden keyin urunun başçısı aytты, alar kelişken nerseni tölöp bergile dedi. Öz adamlarına kebirler bölüşüp algıla deşti. Birok dem salgan adam aytты, Allah'tın elçisine barmayın, oşol bolgon nerseni bolup ötken okuyan aytmayın, hiç bir nerse kılbay turgula dedi. Körölü Allah'tın elçisi bizdi emnege buyurat eken dedi. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنه رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Anan janağı top, sahabalardan bir top, Allah'tan elçisinin aldına kelişti. Bolgon nerseni aytıp berişti. Oşonda Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem sen kaydan bildin bu şol dem salonu dep aytты. Anan aytты, tuura iş kılıpsыңар, bölüşüp ala bergile dedi. Maga da bir ülüş bergile dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anan küldü. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, Allah Taala namazdı özüm menen pendem ortasında ekiге böldüm. Pendem suragan nerseni beremin. Eğer pendem Elhamdülillahi Rabbil Alamin dep aytsa, Allah Taala meni pendem maktadı deydi. Eğer pendem Ar-Rahmanur Rahim dep aytsa, Allah Taala meni pendem jakşı keremetli ısım sıfatlarım menen maktadı deydi. Eğer pendem Maliki Yevmiddin dep aytsa, Allah Taala meni pendem kıyamat gündün jalgız padişası dep ululadı deydi. Eğer pendem İyyake na'budu ve İyyake nestaîn dep aytsa, Allah Taala bul meni menen pendem ortasındagı iş dep aytat da pendem suragan nersesin beremin deydi. Eğer pendem ihdinas sıratal mustaqim sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve'd-dallin dep aytsa, Allah Taala bul pendeme tiyiştü nerse pendemden suragan nersesin beremin deydi. İmam Müslim rahimehullah rivayet kılan bu hadiste. Fatiha suresi Makki surelerdin katarına kiret. Hicrattan aldın düşkün. Buğa dalil وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Biz sağa kaytalanıcıdan jetini ulup Kur'an'da verdik. Hicr suresinin 87. ayatı buğa dalil. Bu ayat Fatiha suresi Makki ekenine icma bar ekenini bildiret. Ayatta jeti sanı aytılganı Fatiha suresinin jet ayat ekeni mına uşul ayattan dağı belgili bulup. Hiye seb'ul mesani vel Kur'anul azimul lezî utituhu. Mına uşul kaytalanma jeti ayattan turgan es-seb'ul mesani maga tartulangan ulu Kur'an'dan dal özü dedi. Fatiha suresi Makki ekenine dağı bir dalili namaz bul süresiz toluk bolboyt. Namaz hicrattan aldın Mekke'de farz bolgon. Bul mesani degeni oşol sanadan alıngan bul süre namazın her bir reketinde okulat. Noşonluktan bu Fatiha suresi Makki surelerden katarına kiret. Fatiha suresinin maksatı ulu Allah Taala'nın çınığı sıyınıcı zat dep biliyor. Bu birincisi. İkincisi ibadat yolun bayanı. Üçüncüsü ibadattaki adamlardan al avalı. İbadattaki adamlardan al avalı. Fatiha suresi öz içine kamtıgan kebir meselelerden bayanı. Birincisi Allah Taala'nın sıfatı var. İkinci ahiret günü tuğralı. Üçüncüsü Allah Taala'nı ibadatta jalgız dep biliyor.
ошол ибадатта Аллах Тааладан жардам суроо, дуа кылуу, жана төртүнчүсү туура жолду таанып билүү, туура жолдогу адамдардын баяны. Бешинчиси адашкан Аллахтын ачуусуна калган адамдардан алыс болуу. Эми Фатиха сүрөсүнүн жалпы мааниси кандай? Толук жана атак даңктуу мактоо бир гана Аллахка таандык экенин кабары берилет. Жана алкыш мактоо Аллахка айтылып, багытталып, аны пенде мактайт, улуулайт, даңтайт. Бардык мактоолорго татыктуу Аллах гана, ал ырайымдуу жана ал падыша. Аллах Таала пенделерди ибадатта жалгыздоо менен андан жардам гана суроого багыттады. Туура жолду андан гана суроо. Ошол туура жолу Аллахтын туура жолу түптүз, кынтыксыз болгон бир туура жол. Ошол сахабаларга неимат кылып берген туура жолду Аллах Тааладан талап кылуу, Аллахтын ачуусуна калган яхудилер жана адашкан насаралардын жолунан сактоосун Аллахтан суроо менен Фатиха сүрөсү аякталат. Фатиха Курандагы эң улуу сүрө, ошондуктан бул сүрөдөгү маанилер жана ошондой эле аяттар башка сүрөлөрдө келген эмес. Алхамдулиллахи роббил аламин. Эми алхамдулиллахи роббил аламин. Бул дегени бардык мактоолор ааламдарды Раббиси Аллахка таандык. Пенденин бардык жасаган ибадаттарына Аллах муктаж эмес. Анткени ал ааламдардын Раббиси. Бул жерде мактоо айткыла дейилген жок. Аллах Таалага мактоо айткыла дейилген жок, деп айтылган жок. Мактоолор пенделер мактоо айтпаса деле Аллах Таалалардын мактоо айтуусуна муктаж эмес. Бирок бир бардык мактоолор Аллахка таандык. Ахли сунна вал жамаат ишениминде Аллах Таала таат ибадат менен ашыкча болбойт. Күнөө менен кемчилдиктүү болбойт. Хадиси куддусийде мына айтылат. Я ибади, лау анна аввалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум кану аля афджарин قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقض ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ومن пенделерим, силердин алгачкыңар болсун, же акыркыңар болсун, инсаныңар же жиндериңер болсун, силер баштан аяк бардыгыңар араңардагы эң бир таза, эң ыймандуу бирөөнүн жүрөгүндөй таптаза ыймандуу болсоңор да, ал менин падышалыгымды, мүлкүмдү эч кандай өлчөмдө көбөйтө албайт. О менин пенделерим, силердин алгачкыңар болсун, же акыркыңар болсун, инсаныңар болсун, же жиндериңер болсун, силердин бардыгыңар тең баштан аяк араңардагы эң ыплас бирөөнүн жүрөгүндөй болсоңор да, ал менин падышалыгымды, мүлкүмдү эч кемите албайт. Мактоо айтуучулар болбосун, мактоолор Аллахка таандык. Махлуктар жаралгандан баштап Аллахка мактоо айтуу башталган эмес. Алхамдулиллахи аллази халакас самавати вал арда. Мына хамд сөзү бул аятта. Асмандар менен жерди жараткан Аллахка мактоо болсун дегенде, мына бул жаратуу сөзүнөн кийин келди асман жана жерлердин жаралуусу. Ойлобоң, Аллах асман жерди жаратып, анан алар Аллахка мактоо айтты деп. Жок, асман жер жаралуусунан алдын дагы Аллахка мактоо болгон. Асман жерди жараткандан кийин дагы Аллах Таала мактоого таандык. Мына кыямат күнүндө дагы Аллах Таалага мактоо айтылат. Ва тарал малаиката хафина мин хавлил арши юсаббихуна бихамди раббихим ва кудия байнахум бил хакки ва кила алхамдулиллахи раббил аламин. Кыяматтагы махшарды сыпаттап айтат. Арыштын айланасында Раббилерине мактоо айтып, айланып турганын көрөсүн периштелер. Инсандар ортосунда өкүм чыкты. Бирөө тозокко, бирөө бейишке. Мына ошондон кийин да ааламдардын Раббисине мактоо болсун. Аллахка мактоолор кээ бир себептерге байланып коюлган. Ошондуктан Аллах Тааладан бир нерсени алуу үчүн пендеси мактоо айтуусу керек. Мисалы үчүн бир адамга жакшылык кыла турган болсо, аны мактап жиберет. Мына ошондуктан пенденин ошол
колуна берилген нематтардын барысы Аллах Таала тарабынан, ошондуктан бардык чексиз мактоолор Аллахка таандык. Эми Робби рубубият маанисинде. Робби деген жаратуучу, өлтүрүүчү, тирилтүүчү, башкаруучу дегени. Рубубият улухиятка багыттайт, ибадатка багыттайт. Аламдарда мына ойлоп көрүң, ар бир нерсе Аллахтын жалгыздыгын далилдейт. Ибн Араби рахимахулла айткандай, чындыгында чөлдө бир тезек таап алсам, ошол жерден бир айван өткөндүгүнө далалат кылат. Жана ошол жерден бир айван өткөндүгүн билемин деген экен. Же биз болсо, же бир из боло турган болсо, ошол жерден инсан өткөндүгүн билсе болот деген экен. Мына ошондуктан Аллахтын жалгыздыгына, бирлигине далилдеп турган өтө көп далилдер бар. Мына ошондуктан инсан рубубиятты жакшы таанып билсе, Аллахка сыйынат. Эми Аллах Таала өзүн Рабби деген Фатиха сүрөсүндө мына ошол Раббил аламин, аламдын Раббиси деп мына келди. Эми Фатиха сүрөсүндө жүрөккө байланыштуу ибадаттар камтылган. Сүйүү, үмүт, коркуу. Алхамдулиллахи Раббил аламин деп Аллахты мактагандан анан сүйүп, ага мактоо айтасыз. Ал эми Ар-Рахманур Рахим деп Аллах Тааладан үмүт кыласыз. Жана Малики яумиддин деп кыямат күнүнөн коркосуз. Бул коркуу, үмүт, сүйүү мына ушул 3 ибадаттын түркүгү мына ушул Фатиха сүрөсүндө келген. Эми бул Рабби, бул рубубия сыпаттарын өз ичине алат. Жана ошондой эле бул Аллах Тааланын бир сыпаты, бул дагы бир ысымы Рабби, жана ошондой эле Ар-Рахманур Рахим дагы Аллах Тааланын бир сыпаты. Бул Ар-Рахманур Рахим ырайымдуулукту, жомарттыкты, берешендикти өз ичине камтыйт. Жана ошондой эле Раббил аламин, Аллах Таала аламдардын Раббиси, ушул аламдардын тарбиячысы. Эми ошол инсан, ошол аламдардын Раббисине сыйынбаса, анда өзүнө зулум кылган болот. Бул зулум, бул жерде ошол башка нерселерге сыйына турган болсо, бул ширк зулуму болот. Эми бул Алхамдулиллахи Раббил аламиндеги алиф лам ал-истиграк. Бул бардык мактоо Аллахка таандык деген. Лиллахи дегендеги ихтисас. Ошол бардык мактоо Аллахка таандык деген. Бул алиф алхамдудагы ошол алиф лам бардык мактоону өз ичине алат. Өз ичине камтыйт. Эми бул Аллах Тааладан башка бардык нерсе алам. Мисалы үчүн жиндер аламы, периштелер аламы, айванаттар аламы, инсандар аламы бар. Ошол аламдардын Раббиси бир гана Аллах. Эми Ар-Рахманур Рахим, Аллах Таала пендесине өтө райымдуу зат. Бизде адамдарда кээ бир мына ушундай түшүнүктөр бар. Каалаган ишин жасай берет. Намаз окубай деле, арак ичип деле, жана кээ бир күнөө, чоң күнөөлөрдү жасай берет, Аллах кечирет деп. Алардын жүрөгүнө ошол Аллах райымдуу деген нерсе аябай терең орноп, Аллах Тааланын ошол ачуусуну, азабын унутуп калган. Күнөөнү жасап жүрө берет, Аллах мени кечирет деп. Менин жүрөгүм таза го, эч бирөөгө жамандыгым жок го деп мына ушундай нерсеге алданып, Аллахтын ырайымынан үмүт кылып, Аллах мени кечирет деп жүрө берет. Эми Аллах Таала парз кылган намазды окубаса, Аллах Таала парз кылган ибадаттарды аткарбаса, анан Аллах ошол пендени кантип кечирсин? Анан Аллах мени кечирет деп ошол башоту менен арамга кирип турса, Аллах кечиреби? Кайрага жаза болот. Эми Абу Хурайра радияллаху анхудан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: эч бир адамды жасаган амалдары бейишке алып кире албайт. Ошондо сурашты: сизди да амалыңыз бейишке алып кире албайбы деп сураганда, ооба, мен да Аллах Тааланын өз райымы менен бөлөсө гана мен бейишке киремин деп айтканын уктум деген экен. Малик яумиддин, инсан көп талтайбасын. Аллах кыямат күнүнүн падышасы. Аллахтын азабы бар, ачуусу бар, жана кыямат күнү бар. Ал күндүн падышасы бир гана Аллах болот. Ал күнү падышалар болбойт. Ошол күнү адамдар качып Ибрахимге барат, Нухка барат, Ибрахим алейхиссаламга, Нух пайгамбарга барат, жана пайгамбарларга барат.
Инна рабби қад ғадиба лияума ғадабан лам яғдаб қаблаху мислаху қат. Пайғамбарлардың жоғын қарап. Бүгін Раббим мынау шындай ашуланған, мұрда мұндай ашуланған емес дейді пайғамбарлар. Мынау шындай жауап берішеді адамдарға. Мынау шындықтан инсан баласы мынау шол Аллахтың райымына таянып алып, күнөөдөн баш оты шықпай, Аллахтың ошол ачуусуну, азабын ешқашан ұмытпауымыз керек. Мынау шол Аллах Таалаға болған қорқу, үміт сүйүү, эки куштун канаты кандай кыккан болсо тегиз дал ошондой кагуусу керек. Эми бул кыямат күндө яума ла янфау малун вала банун. Эч бир бала чака, мал, мүлк жардам бербей турган күн. Инна рабби гафурур рахим. Албетте Раббим кечиримдүү, райымдуу. Мына ошондуктан инсан баласы эч качан Аллахтын райымынан үмүтүн үзбөй, мына ушул Аллахты чыныгы падыша деп, Аллахка жакындаганга аракет кылуубуз керек. Мисал үчүн бир кадыр барктуу бай инсанды кызматын кылсам дейт. Эмне үчүн ошол инсан? Анткени ошол инсанды тааныгандыгы үчүн, билгендиги үчүн. Эгер инсан Аллах Тааланы жакшы таанып билсе, ошол Аллах Таалага моюн сунат. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир кишини бир амалы менен бейишке киргендигин айтат. Ошол кишинин ошол бейишке кирип кеткендигине себеби ошол кыямат күнгө болгон ишеними себептүү болгон. Силерден алдыңкы бир үммөттө бир инсан бар эле дейт. Бирок ал инсандын өтө деле көп жакшылыктары жок болчу. Бирок момун инсан эле. Аллах ошол инсанды жанын алганда эмне амал кылдың дейт. Жанага айтат, мен көп деле амал кылганым жок дейт. Бирок бир амалымды билемин дейт. Мен соодагер элем дейт. Адамдарда карзым болот эле. Адамдар менен карз болчу, анан жигиттеримди карзды жыйнап келүүгө жиберет элем. Жана айтат элем, акчасы болсо ошол карзы бар адамдар берсин, акчасы болбосо берет. Кыямат күнү берет да, баары бир нашундай, баары бир берет. Аны доолап, аларды коркутпай, нашул акчасы болсо берсин, акчасы болбосо кийин берет деген нерсе менен нашундай жигиттерди жиберген экен. Мына Аллах Таала айтат экен, Аллах Таала мен да эсеп күнү сенин ката кемчиликтериңди кечирип жиберүүгө акылымын дейт. Эмне үчүн? Ошол Аллах Таала ошол пенденин ошол кыяматка болгон ишеними себептүү бейиштин эшигини ачып койду ошол инсанга. Бул кыямат күнү, Малик яумиддин, кыямат күнүн падышасы Аллах Таала бул адлет менен жаза бериле турган күн. Адамдардын амалдарына ылайык сыйлык бериле турган күн. Абдулла ибн Умар, андан Аллах разы болсун, риваят кылынат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллахтын пенделеринен бир адам, о Аллахым, мактоолордун баарысы сага таандык. Бул мактоо сенин затыңдын улуулугуна ылайык боло турган жана сенин улуу падышалыгыңа ылайык боло турган мактоо болсун деп айтты. Бул сөз пенденин амалдарын жазып туруучу эки периштени кыйнап койду да, бул пенденин ажыр сыйлыгын кандай жазууну билбей асман тарапка карай Аллахтын алдына көтөрүлүшүп, о Раббибиз, бир пендең сага мактоо айтты, анын сыйлыгын кандай жазууну билбей жатабыз деп сурашты. Аллах Таала ошол пендесин айтканын билүүчү болсо да, пендем эмне деп айтты деп сурайт. Ал сага: "Я Рабби, лакал хамду, кама янбагhi ли жалали вajhika ва азима султаник" деген мына ушундай деп айтты эки периште. Аллах Таала айтат: "Пендем кандай айткан болсо, дал ошондой жазып койгула, анын сыйлыгын менин алдыма келгенде өзүм беремин" дейт. Ибн Мажа риваят кылган сахих хадистердин бири. Мына ушул кыямат күнү ошол пенде ушундай мактоолорду айтып Аллахтын астына бара турган болсо, Аллах Таала өзүм сыйлыгын беремин деп сыйлайт экен. Албетте Аллах Таала чыныгы сыйынуучу зат. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين деген аяттарды иншалла кийинки сабагыбызда, кийинки ошол аптанын ошол 7-нчи күнү шамдан кийин улантабыз. Аллаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, би рахматика я архамар рахимин.